Андан тышкары Сокулук районундагы стадион боюнча азыр эми биздин футбол федерациясын Камчы Кыдыршаевич башкарыптыр да. Жалпы аянттын ошол кайра калпына келтирүү үчүн 50 миллион да керек да. Ушуну Камчы Кыдыршаевичтен суранат элем да. Көңүлгө алып туруп жасап бергилечи. Бул жалпы Сокулук боюнча эң чоң стадион да. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнага берилет. Рахмат, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Мен бир абдан кызыктуу маселе менен кайрылат элем да, эми кызыктуу эмес, бул оорураак болуп калыш керек бир четинен. Бирок деген өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселе да. Сыдыгалиева, Кустанайская, Денсиапина, Брестка көчөлөрүнүн кесилишинде бул мурдакы акын болуш керек, ошол ишкананын маңдайында кладбище бар да. Ошол кладбище деген эл оозунда деген Чеченская деп айтылат экен, бирок Ключевская деп расмий жазылган кладбище да. Бул убагында деген эми ингуш улуттарынан, чечен улуттарынын массалык мындай түрдө көмүлгөн неме болуп калат, кладбище болуп калат экен. Ошондо деген азыркы жашаган жарандарыбыз кайрылып суранып атышат да. Ушуну массовый эксгумация кылып чыгарылып кетиптир да, Ингушетия, Чечняга убагында дагы. Эми бул илгерки замандан бери калган кладбище да. Азыр эми түнчүндө же балдарыбыз бара албай, баса албайт дейт да. Эл говорит, ушунчалык говорит, ушу территориясын деген стихийный свалка кылып салышты дейт. Анан четинен захват болуп кетип атат дейт. Ушуну Минкульттун балансында экен да, Маданият министрлигине. Ошого кайрылып туруп, ушуну же мэрияга өткөрүп, же бир чечип, ушуну бизге парк жасап бергилечи деп аябай суранып атышат да. Күмбөздөр эле калбаптыр да. Анан чечен, анан ингуш диаспоралары менен сүйлөшкөндө ошол жакта жашаган жергиликтүү эл да айтып атыптыр да. Бизге ушундай бир эми памятник деп коебуз, ошондой бир эскерүү бир тургузуп беришсе, элдин эсинде да болсун деп. Бирок паркка биз макулбуз деп атышыптыр да. Түнчүндө балдарыбыз баса албайт, мектепке барса биз коркобуз, тосуп алабыз, мектептен келгенчек тосуп алабыз дейт. Анан ар кайсы жашой турган жери жок, ошол адамдар да ошол жакта жүрүшөт дейт, арак ичишет дейт. Ушунчалык каралбай калды дейт да. Бирок бул жерге да биз улам көтөргөндөн кийин кайра бул жерде бирдеме салып жибербесүн, именно парк кылып берилечи. Биздин 1-майда негизи ошол территорияларда парк деле жок, билесиздер да. Ошол Бишкектин бери жагында ошол жака бир кеңейтип туруп, парк кылып эскерүү турган бир нерселер салып туруп, анан ушуну өкмөткө суранып бериңиздерчи деп элдер кайрылышы да. Анан ал жерге да өкмөт мүчөлөрү менен мүмкүн комиссия түзсөкпү, мени да кошуп койсоңуздар, мен да барат элем да. Ушундай чоң кайрылуу болуп атат. Андан тышкары элдер кол топтоп, мен муну өкмөткө жөнөтөм. Андан тышкары Сокулук районундагы стадион боюнча азыр эми биздин футбол федерациясын Камчы Кыдыршаевич башкарыптыр да. Мен угуп атам, ушул стадиондор, футбол ойной турган жерлерди кайра мындай өз калыбына келтиребиз дейт. Ошол стадионго убагында өткөн чакырылыштан бери мына 5 миллион 2019 жылы, өткөн жылы 10 миллион бөлдүртүп, өкмөткө рахмат. Бирок жалпы аянттын ошол кайра калыбына келтирүү үчүн 50 миллион да керек да. Ушуну Камчы Кыдыршаевичтен суранат элем да. Көңүлгө алып туруп жасап бергилечи. Бул жалпы Сокулук боюнча эң чоң стадион да. Рахмат. Рахмат, кошумча убакыт бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Мага деген общественный фонд равенство деген коомдук фонд кайрылып атат да. Ошондо деген бул коомдук фондко негизи деген мүмкүнчүлүгү чектелген инвалидности бар аялдарыбыз кайрылат экен да. Ошондо бүгүнкү күндө ал фондко деген муктажга, жардамга муктаж болгон 4 айымыз бар экен. Ошол центрге бүгүнкү күндө каражаты жок болуп, биз сыртта калып калдык дейт да. Ушу 4 айым деген мына 96-жылкы Альмира айым, 96-жылкы дагы бир Мадина айым, 89-жылкы кыздар, 96-жылкы кыздар. Булар деген жөн эле инвалидности бар кыздар эмес. Булар деген зордук, зомбулуктан, өзүнүн туугандарынан зомбулукту көргөн кыздар да. Ушул эми 4 кызды кайра ошол сабалган жерине кантип алып барабыз деп, мына жетекчилиги Казакунова Гүлмира кайрылып атат да. Мен ушу Эдил Жолдубаевичке кайрылат элем да. Бишкекте фонд госимущества бар, имарат бар, этаж үйдө биз квартирада булар жашай алышпайт да, эми жанакы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өзүнчө бир үй таап, ошо каражат жагынан арендасын чечип берсеңиздер деп суранып атышат да.
Алмаз Акунжанович. Ушундай кыздарыбыз региондордун ар бир бурчунда бар болуш керек да, көпчүлүктүн үнү угулбайт. Сүйлөй албаган, кыймылдай албаган биздин кыздарыбыз. Анан ушул аябай өкмөттөн да суранып, каттарды жазып атыштыр, эч кимге көңүл бурбай жатыптыр да, мен суранат элем да. Казакунова Гульмира, общественный фонд равенства бар да, центр. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген айымдарыбызга бир топ жылдан бери жардам берип келе жаткан центр да. Андан тышкары мага Ысык Ата районунун Аксай айылынын тургуну Молдокулова Раима кайрылып атат да. 2021 жылы Гермес курулуш компаниясы менен башында турган Жан Пейисов Өмүрбек менен Бишкек шаарында под ПСО деп бир бөлмөлүү батирге $10.400 сатуу келишим негизинде сатып алган дейт. Курулуш компаниясы мына канча 3 жылдан бери курууга убада берип, бирок бүгүнкү күндө өз убадасын аткарбай келе жатат. Мен алданып калдым. Ушул укук органдарга кайрылсам жооп жок, эч жыйынтык жок. Анан урматтуу Алмаз Акунжанович, ар бир ушундай учурда сөзсүз түрдө депутат жазганда реакция болуш керекпи? Жөнөкөй жарандар кайрылып атканда биздин укук органдардын реакциясы жок болуп атат. Алар мага копияларын алып келет документтерин. Кайрылса реакция жок да. Анан кандай эле президент айткандан кийин, сиз айткандан кийин, өкмөт айткандан кийин, сиздер айткандан кийин, парламент айткандан кийин гана реакция болуп атат деп, эми туура эмес да бул. Алар өз кызматын аткарыш керек да. Андан тышкары мен ушул биздин жаңы муфтий Абдулазиз Закиров шайланыптыр, куттуктайм. Ушул кишиге кайрылат элем да. Намаз убагында анан деген бизде эми үй бүлөлүк зордук, зомбулук дегенде семинарлар өтөт, жалаң эле аялдар чакырабыз да. Мен ушул кишиден суранат элем да, эми бизге динди тутуп, динге мындай туура мамиле алганда мырзаларыбыз да, аялдарыбыз көп. Бирок ошол мырзаларыбызга Рахмат. Кийинки сөз Абакиров Элдар Курманбековичке берилет. Алмаз Акунжанович, азыр экономика министрлиги ошо экономика боюнча көптөгөн жаңылыктар чыгарып атат. Былтыр 2023 жылы Кыргызстанга 183 миң машина келиптир. Баш аягы ал бир 2 миллиард доллардан ашык бир суммадагы бир экономика болду Кыргызстан үчүнчү. Анын бир канча пайдасы бюджетке түштү, бир канча пайдасы ошо элге түштү. Бирок жакында ошо Орус Федерация тарабынан жана утиль сбор деген киргизилип, анан бир выравнивающий коэффициент деген нерсе киргизилип, ал тармак бүгүнкү күндө мындай чоң суроодо да, мындан ары кандай өнүгөбү, өнүкпөйбү. Кийим тигүү тармагы стратегиялык чоң тармак Кыргызстан үчүн. Бирок ошол биз кийим тигүүчүлөр менен тегерек столдо айтылды, ошол Өзбекстанда бул Евразия биримдигине кирбеген өлкө сырттан келген кездемелерге бажы салымын 0% кылып коюшуптур. Эгер ал кездеменин курамында пахта болбосо, эми Кыргызстанда көп тигилген кийимдер ошондой кездемелерден тигилет. Кытайдан келген синтетика жана башка материалдар. Анан кийим тигүүчүлөр айтып атат, бизде башынан эле сырттан келгенде биздин кийим тигүү тармагы ошо 7-10% конкуренция жагынан уже Өзбекстандын товарына салыштырмалуу аксап калып атат. Өкмөт тарап ошол жерде эмне иш кылат? Евразия биримдигине кайрылып, бул Кыргызстан үчүн стратегиялык тармак. Бизде нефть, газ жок. Бизге да ушул кездемелерге бажы төлөмдөрдү 0%га түшүрүп бергиле деп сураныш керек деп ойлойм. Бул кийим тигүү тармагын сактап калыш үчүн Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Азыр ар бир айылга барсаңыз, жок дегенде 5-10 үйдө надомница деп коет. Эжелер, апалар, жалгыз бой энелер 3 машинка, 5 машинка, өкмөт жардам берген 100 миң сомдук машинкалар менен оокатын кылып атышат. Менин божомол менен миллионго жакын адам ошо менен оокат кылып өз жанын багат. Ушул стратегиялык тармактарда соода, кийим тигүү тармагында 100 миң деген биздин жарандарыбыз жанын багып атат. Ушул мындай орусча вызовы деп коет. Ушундай чакырылыштарга биздин өкмөт кандай жооп берет? Экономика программасы барбы, сунуштар барбы? Мен ойлойм, экономика министрлиги бир программа түзүп, ушул келечекте болуп аткан өзгөрүүлөргө жумуш ордулар кандай түзүлөт? Биз ушул тармактарга кандай бир чечимдерди сунуштайбыз деп бир программа сунушташ керек деп ойлойм. Анан жогорку кеңештен ушул боюнча да бир ачык бир талкуулоо, форум, конференция уюштурса да абдан жакшы болмок. Рахмат, Алмаз Акунжанович.
Рахмат, кийинки сөз